Assalamu alaikum. Mekендеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге дагы ушу Тоджун породасындагы корейский тооктар тууралуу маалымат беребиз. Андыктан биздин каналга каттал электер катталышты унутпаңыздар, лайктан басышты унутпаңыздар. Комментарий, сунуш, ой пикириңиздер болсо жазып койсоңуздар жакшы болот. Сиздердин ар бир лайкыңыздар биз үчүн абдан маанилүү. Туугандар, бул Тоджун породасындагы тооктар буюрса мына 5 айлыктан өттү. Тукумга кирди. Бир жума болуп калды. Бирден, экиден ар кандай тууп атат. Бул породанын өзгөчөлүктөрү тукум багытындагы жана эт багытындагы породаларга кирет экен. Негизи короздору 5-6 килограммга чейин болот экен. Азыр 4 килограммдан кичине ашты. Бул жерде короздору жок. Макилерин бөлүп койгом отдельный кылып. Себеби буларга жем жедирбей короздору мындай жүдөтүп кичине кыйнады. Ошондуктан азыр буларды бөлүп отдельный макилерин багып атабыз. Эми бул тооктардын мындай өзгөчө жери ошо габаритный чоң болот экен. Мындай союп жегенге дагы, үй шартыга дагы ыңгайлуу. Анан эме жери дагы плюс жери бул баягы үйдөн чыккан бардык любой отходду жей берет. Макия, будай, баягы үйдөн чыккан ачыган оокат, помой, почок, банандын почогу, кыскасы аппетит зор экен да, мындайча айткандачы. Анан мындай кандай десем, баягы бизнеске дагы неме кылса болот экен. Мисалы үчүн баягы бройлерди баккандай эле буларды дагы ошол эт багытында кылып баксаңыздар болот экен. Мисалы үчүн шаурма кылам дегендер же дагы столовойлуу барларга шорпо, сорпо ушундай нерселерге дагы багып, семиртип эме кылсаңыздар болот экен. Эми бул тооктардын дагы бир өзгөчөлүгү ошол жемди жешине жараша тукумду дагы жакшы берет экен. Мен пока эме кыла элекмин, эми башталды, буюрса аны дагы сиздерге көрсөтөмүн. Андан кийин ошол дагы жаккан жери аппетити өтө жакшы экен, любой жемди жей берет экен. Мисалы үчүн берки тооктарга берсең, тандап кичине мындай ылгап жейт да, бул тооктар ондой тандабайт экен дагы, аппетит жакшы экен да. Ошонусу менен өзгөчөлөндү. Мага ошолор жакты. Анан ошол баккандардын айтышы боюнча ошо тукумду дагы абдан жакшы берет экен. Ошого кызыгып бактым. 50 штук алганмын. 50 штуктан 50ге 50 чыкты. Почти 26 короз, 24 маки чыкты. Эми жаман эмес, жакшы эле. Ошол 5 айдан өткөндө тукумга кирди. Эгер кызыккандар болсо, биздин каналды WhatsAppка менин WhatsApp'ыма жазып маалымат алсаңыздар болот. Чөжөлөрүнө дагы заказ берсеңиздер дагы болот. 0779 96 07 93 WhatsApp номерине жазсаңыздар, мен бардыгыңыздарга буюрса жооп берем. Жакында буюрса 1-2 айдан кийин уже сезон башталат. Андыктан шашылыңыздар. Эртерээк очередке туруп, жумурткаларына дагы, чөжөлөрүнө дагы заказ кылабыз. Айтмакчы, ушул тооктардын короздору сатылат. 26 штук бар. Оптон баада сүйлөшөбүз. Ошол мен жанагы айткан WhatsApp номерге кайрылыңыздар, кызыккандар болсо. Байланышабыз, сүйлөшөбүз калганын кеңири. Кыскасы ушундай, туугандар. Андыктан биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Сунуш, ой пикириңиздер болсо, сиздердин ар бир сунуш, ой пикириңиздер, лайкыңыздар биз үчүн абдан маанилүү. Анткени башкаларга дагы сиздер баскан лайктан кайсы бир деңгээлде жардамы тиет деп ойлоймун. Кыскасы ушундай, туугандар. Биздин канал аркылуу мына тооктардан тышкары малинаны өстүрүү боюнча, малинаны кантип өстүрүү, малинаны кантип кароо боюнча дагы YouTube'да ушул каналыбызда видеолор бар. Кызыгып ачып көрсөңүздөр болот. Жакында буюрса тамчылатуу суугаруу системасында бир жакшы видео съемка кылабыз. Ошол биздин канал менен бирге болуп турсаңыздар, биринчилерден болуп көрөсүздөр. Подписаться кнопкасын батканда да жанда коңгуроочонун эң үстүдөгүсүнү басып койсоңуздар, сиздер биздин видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр.
Анан булар любой жемди жей берет, спецке орун бересиздерби? Мака, буудай, кебек, жүгөрү, кыскасы любой немени жейт. Азыр мен сиздерге короздорун дагы көрсөтөмүн. Ошол короздорго дагы көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот. Туугандар, мынабы жана мен макилерин тарттым. Булар короздор. Мына көрүп атасыздар, чоң болот. Азыр 4 килограммга чейин жетти. Мына мисалы үчүн мыналар 4 килограммга жетти. Дагы мыналар дагы чоң. Калгандары кичинерээк. Эми баягы чоңдору жем жегенде кичине чокулап, баягындай эме кылат, тоскоолдук кылат экен. Ошондуктан булар чоңоюшуга кичине тоскоол болуп калды. А так негизинен жакшы. Буюрса ушуларды сатууга чыгардык. Эгер оптумга клиент болсо, сатабыз. Болбосо буюрса өзүбүз эле этке эме кылып жейбиз буюрса. Кыскасы ушундай туугандар. Андыктан биздин каналга кат алышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий басып коюшту сиздерден суранып кетебиз. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Ар дайым сиздер үчүн маанилүү видеолор чыгарып турууга даярбыз. Дагы сиздерге кандай видеолор керек, ошол жөнүндө дагы комментарийге жазып койсоңуздар туугандар, биз аракет кылабыз сиздер каалаган видеону тартып чыгарып беришке, мүмкүн болушунча көп маалымат сиздерге беришке аракет кылабыз.